Гастриттүү үй шартында кантип дарыласа болот деген суроого жооп берели. Демек, ар бир оорунун эки учуру болот. Биринчиси оору козгогон учуру. Мисалы, гастриттен азыркы учурда жабыркап жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө ашказан ооруйт. Ач карын деле, ток карын деле оорушу мүмкүн. Экинчиден болсо, тамак сиңирүү начарлайт. Үчүнчүдөн, тамак болгон табитиңиз дагы төмөндөйт. Мындан сырткары көп эсинеп каласыз, көп кекиресиз, жана башка белгилер сизде болот. Бул учурда үй шартында сиз эч нерсе кыла албайсыз. Албетте, эч нерсе кылбай койсоңуз деле сиздин өмүрүңүзгө коркунуч жаралбайт, бирок дарыланганыңыз жакшыраак. Дарылануу үй шартында болот, бирок рецепттин негизинде дарыгер эң аз дегенде 3 дары сизге жазып берет. Ошолорду маалым бир убакыт дарыгер мисалы 1 жумага жазышы мүмкүн, минимум 2 жумага же 1 айга чейин жазышы мүмкүн. Ошол дарыларды ичүү менен, диетаны сактоо менен сиз жакшы болуп кетесиз. Ал эми үй шартында эч нерсе сизге жардам бербейт. Ушуну түшүнүп коюңуз. Гастрит болгондо бүгүнкү күндө жана ошондой эле ашказанда жара болсо деле дайыма эле жатканга муктаждык боло бербейт. Көбүн эсе үй шартында эле дарылансаңыз болот. Бирок дарыгер жазып берген рецепттин негизинде гана. Сиз ойлогон жанагы башка нерселер, мисалы жанагы бака жалбырак, чычырканактын майы, дагы башка нерселер чындыгында жардам бериши өтө кыйын. Эми оорунун экинчи учуру бар, бул айыккан учур. Оорудан сиз жакшы болгонуңуздан кийин албетте шлангыны кайра жутсаңыз сизден гастрит деген диагноз чыга берет, бирок оору козгобогон учур болгондуктан сиз эч кандай симптомду өзүңүздөн сезбейсиз. Бул учурда дарыгердин сунушу деле сизге керек эмес, жана ошондой эле үй шартында деле сизден эч нерсе талап кылынбайт. Андыктан өзүңүздөгү ушул эки учурду байкап коюңуз. Эгер оору козгоп турган болсо, сөзсүз түрдө текшерилип, дарылануудан өтүшүңүз керек болуп калат. Балким 1 жумалык, балким 1 айлык. Ошонун негизинде экинчи учурга өтөсүз. Ал эми элдик бир дарылануу методу деген нерсе чындыгында жок. Маалыматты өзүңүзгө сөзсүз түрдө сактап алыңыз, эң жакын адамдарыңызга жөнөтүп коюңуз.